Бүгүн 17 январда ырчы Бегимай Бекбоева мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу ырчы Дайыр Исмадияров тастыктады. Маалым болгондой, ал ооруп жүргөн. Айта кетсек, Бегимай Бекбоева 1990-жылы 27 февралда Нарын облусунда туулган. Атасы Бекбоев Токторбек оончу, аткаруучу, апасы Кудайбергенова жаңыл актриса Кодул. Алгач сахнага 5-классында Канике Эралиеванын концертинде Асель Турдалиеванын «Эх байке» деген ыры менен чыккан. Акыркы жылдары ден соолугуна байланыштуу сахнадан алыстап кеткен Бегимай Бекбоева 2019-жылдын жазында башынан шишик алдыргандыгын айткан эле. Супер KG порталынын эмгек жамааты ырчынын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу жакындарына терең кайгыруу менен